Сураныч. Азыр менин сөзүмдү мындай жакшыраак пункт коюу угуп көрсөңөр, көп нерсени түшүнөсүңөр го деп ойлойм. Анткени мен да ушуларды ойлонуп көрдүм да жаңы элечи. Мен бүгүн биздин шаардагы Борбор жактан бир баннердин баасын уктум да. 1 айлык арендасынын баасын уктум. Почти 200 миң сомго жакын акча экен да, 1 айдачы. Бул бир эле баннер да. Ошонун баасы 1 айда арендасынын баасы 200 миңге жакын акча экен. Бул еще ага отдельно дагы плакат чапташ керек, жанагындай распечатка кылыш керек баннердичи. Ал башка акчанын канча турат экенин билбейм мен. Анан ушинтип отуруп ойлонуп көрдүм да. Баннер боюнчачы. Мен жанагы депутаттыкка талапкер экенимди унутуп койгула. Менин журналист экенимди унутуп койгула. Мага жөн эле мындай бир досуңар болобу, тууганыңар болобу, ошол айтып берип аткандай уксаңар, башкача болот деп ойлойм да. Ошол баннердин баасы мен распечатка менен алганда 200 миң сомдон ашат экен да, айыначы. Мен көп нерселерди видео кылып эле кийире бербейм. Пандемия маалында абдан катуу чуркап иштедим. Чын, ачык сөз айтам мен азыр мындай. Эметпейм. Бирок Инстаграмга кирип, аны Фейсбукка кирип, Ютубка кирип, бөлүшүп, мен мага чет өлкөдөн башка бирөөлөр чогултуп берген акчаны Бишкекке келип, мага берген акчаны эле распределять этип аттым да. Тияка бияка сизге алып берген жерине, сиз алып берип, тамак пишип аткан жерине продуктысын акча берип, ушундай нерселерди кылып аттым. Мен ал билген адамдар билет. Акча жетпейт да. Элдер өлөт да. Жана кислород деген билбейм, ага чейин укпаптырмын ошондой аппарат бар экен. Ушул аппарат жаман жетишпей жүдөдүк да. Ал аппараттын баасы $550 болчу. Акча чогултуп, Дордой жактагы балдарды акча чогултуп, 10 штук, 20 штук ошондойлорду алып, элдерге таратып аттык, жардам берип аттым, бөлүшүп аттым, акчаларды бөлүштүрүп аттым. Бирок бир да жолу ошондой видео чыгарган жокмун, анткени ал менин акчам эмес. Ал бирөө мага аманат кылып берген акча болчу. Ушуну бөлүштүрүп берип койчу, сен ушу Кыргызстанда жүрөсүң депчи. Силер ушул 200 миң сомго бир баннерди алып аткан, шаардын баары азыр силердин баннериңерде. 200 миң сомго бир баннер алып аткан кишилер эмне кылып аттыңар ошол кезде, я? Силер ушул акчаны катып алып, жакында тиги неме болот, шайлоо болот деп, ошол акчаны катып жүрдүңөрбү? Элдер өлүп атканда. Каяка баратабыз деп айтканда, баягы бир видеомду каяка баратабыз деп айтканда баары эмне до конца сүйлөчү, толук сүйлөчү, ушуну айтып атам мен, каяка баратабыз депчи. Элдер өлүп атты, клик сан жетпейти, бир айтып атпаймынбы, жана кислородный аппарат деген жетпейти, тамак аш жок, сиз жок. Ошол кезде элдердин акчасы бар болчу экен. Ошол баннерди коем деп катып жүргөн акчасы бар болчу экен. Кандай бул? Ушундай да болобу? Неужели ушул бир депутаттыкка өтүп кетип, ушунча көп нерсе керекпи? Ушу депутат болгондон кийин эле баары сонун болобу? Бир баннердин баасы, бир. Ойлонуп көргүлөчү. Канча нерсени уктум ошол пандемия маалында. Канча кишиге жетишпей калыптыр жанакы волонтер балдар. Канча кишиге мен жетишпей калыптым жардам бергенге. Бир баннердин баасы 200 миң сомдон ашык экен. Бир ай эле бул. Бир эле ай ошол жерде илинип турат. Ойлонгула. Жакшыраак ойлонуп көрсөңөр, бир ой келет силерге.